ЛТР каналы жана Калипа Сейдалиеванын продюсердик борбору тартуулайт. Арбаңыздар, қадырлуу Кутман халкым, саламатсыздарбы? Кош убак көңүлдүү кечиңиздер менен. Бүгүн кечте ырк үлкүгө баталы, шаңдуу кечтен шаттуу эргүү алалы, кош жылдыздын өнөрлөрүн көрүшсө, шатырата алаканды чабалы, анда эмесе бул күндү биз ачык жеп, жалпы журтка жарыяны салалы. Кош келиңиздер. Бүгін Кош жылдыз өзгөчө өтөт. Анткени жалпы кыргыз урматтаган, талантына таазим эткен, улуттук сахнада даңктуу, калкына барктуу Кош жылдыз Сейитказы Андабеков менен Койсун Карасартованын жаркын элесине арналат. Анда эмесе сынакка келген таланттарды сиздердин кол чабыңыздардын коштоосунда сахнага чакыралы. Тарытып алыстан келген обончу, аткаруучу Шамалдысай шаардык маданият үйүнүн директору, маданияттын мыкты кызматкери, төш белгисинин ээси Сапарбек Сатибаев жана жанындай күлгөн жары, легендаруу кыз бурак тобунун комузчу гитаристи, Таш Көмүр шаардык балдар искусство мектебинин директору, маданияттын мыктысы Канчайым Токоева. Чабылар. Гүл актер, киноактер Сейитказы Андабековдун чыгармачылыгын сүйүп, тынбай улап келе жаткан Кыргыз Республикасы эмгек сценарийчиси Канат Мамырканов жана Чүй районунун Дөңөрөк айылынын мугалими, эле картунун отличниги, Курман Датка төшпөгүн эси мыктуу мугалим Багдагүл Шаршеева. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун, Орто Азия аралык жазуучулар союзунун мыкты акын наамынын күмүш жана алтын төш белгисинин ээси акын Василия Турумбетова жана жеке ишкер Россиядагы Каракөл коомунун төрагасы Алмазбек Шакманов. Атарытып алыскы Ак талаадан келген түгөйлөр, Дыйкан чарбасынын мүчөсү Дальнобойщик Ынтымак Раимов жана ошондой эле жары айылдык клубунун башчысы 5 балалуу бактылуу үй бүлө Самара Абдрахманова. Кол чаап коюңуздар. ЛТР телеканалынын редактору, алып тележурналист, маданияттын мыктысы Айбек Асанбек, коштоп келген жылдызы Кыргыз эстрадасынын алгачкы карлыгачы, маданияттын мыктысы, эстрада ырчысы Батма Качкановага өзгөчө кол чабалар болсун. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасынын ээси, Кыргыз улуттук филармониясынын солисти, маданияттын мыкты кызматкери, обончу, аткаруучу Мыскал Өмүрканов атындагы сыйлыктын ээси Гүлгакы Сагындыкова, белгилүү кылдуу пародист Адилет Кожобергенов. Ошондой эле Жумабедин Шералиев атындагы төш белгинин ээси Нурлан Алаколов жана ошондой эле Нарын райондук маданият үйүнүн таланттары Фарида Имашева. Кыргыз улуттук филармониясынын ырчысы, маданияттын мыктысы Кылычбек Бекишев. Жанындагы жылдызы Кыргыз улуттук филармониясынын солисти Бейшаналиев атындагы маданият жана искусство университетинин жана Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Элзар Өскөнбаева эжекебиз. Кол чабуулар болсун. Биздин кош жылдыздарга улай ак куудай буралган, ак кайындай суналган бир туугандар Гүлзар, Элзар, Элнура жана Гүлжан Өскөнбаеваларга керемет кол чабуулар болсун. Маданияты мыкты кызматкери, Кыргызстан театр ишмерлеринин Ашыралы Боталиев атындагы сыйлыгынын ээси, Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалуу драма театрынын актёру Максатбек Байзаков, жаркылдаган жары Андабеков менен Карасартовдун жолун улаган түгөйлөр, Анвар Кутубаев атындагы сыйлыктын ээси Рахима Дүйшеналиева. Кош жылдыз долбоорунун негиздөөчүсү, бүгүнкү сонун кештин уюштуруучусу, Кыргыз маданиятына эңбек сиңирген ишмер Калипа Сейдалиев эжекебизди кол чабуулардын коштоосунда чакырып алалы. Өмір бізден өтіп кетсе, ел эмгектен ескерет деп біздің залқар жазуучубуз Алы Токонбаев айтқан екен.
бүгүнкү легендарлуу түгөйлөрдүн элестерине арналган эскерүүлөр жерлерде эң сонун бийик деңгээлде өтүп атат. Мына ушул эскерүүлөрдү, чоң иш-чараларды өткөрүп жаткан атанын уулу, мыкты уулу бүгүн Болотбек Андабековго чоң ыраазычылык билдирүү менен кол чаап коюуну суранам. Рахмат сизге. Кыргызда айтылат, алганың жакшы болсо аркамак минип дууларсың, алганың жаман болсо азабын тартып корарсың дейт. Болотбектин алганы жакшы экен. Жеңилин жерден оорун колдон алып, ушул жакшы келин болуп, келин болсун, ушундай келин болсун деген Зулайга бир кол чабуулар. Анан бүгүн кош жылдызыбыз биз дагы ошо арбактарга таазим этип концепциясын бир аз өзгөрттүк. Бүгүн сиздердин алдыңыздарга профессионал, кесипкөй кош жылдыздар ырдашат. Профессионал, кесипкөй актерлор кош жылдыз болуп ырдашат. Таттуу түгөйлөр кош жылдыз болуп ырдашат. Андан сырткары биздин залкарларыбыз 7 баланы тарбиялап өстүргөн экен, ынтымактуу бир туугандарды өстүргөн экен. Ошон үчүн бүгүн бизде ынтымактуу үй бүлөдөн жаралган бир туугандар ырдашат. Мына ушундай өзгөчөлүк бизде бүгүн. Андан сырткары дагы айтып коюшубуз керек. Болотбек мырза бүгүн акчалай сыйлыктарды аянган жок. Ошон үчүн эл тараза, эл сынчы дейт. Сиздер дагы бүгүн бир үй бүлөдөй болуп, колдоп, коштоп, кол чаап, сынап отурбай, мыктыларды мыктысын тандап, ошол сыйлыктарды, акчалай сыйлыктарды татыктуусуна берели. Кандай дейсиздер? Биздин мега өнөктөшүбүз ЛТР телеканалы бизди жаркыратып эфирге чыгарып турган бүгүн чыгармачыл топ, техникалык топ бүгүн кызматта сиздердин араңыздарда. Андан сырткары ЛТР телеканалынын эң мыкты тележурналисттери, алып баруучулары, редакторлору, маданияттын мыктылары Айбек Асанбек уулу, Аида Шекенова, колду чаап турсаңыздар. Ошондой эле биздин жаңы ушу кош жылдызга жаңы 100 болуп келген алып баруучулар Шаршен Термечков атындагы музыкалык драма жана сатира театрынын актёру Надырбек Калыбеков. Жана ошондой эле журналист, алып баруучу биздин ардактуу Гүлнда Саттарова деген таланттуу кызыбыз кол чабуулар. Калипа Сейдалиеваны калыстар тобуна узаталы, кош жылдыздын катышуучуларындагы көшөк артына узатып коелу. Дөкөлөтө кол чаап туралы, ийгилик каалайлы, бар болуңуздар. Биз кош жылдызды баштайбыз. Жумамидин Шералиев агабызга таандык «Кел бийлейле, ырдайлы» чыгармасын сахнага Сапарбек Сакабаев жана Канчайым Токоева кош жылдыздын аткаруусунда тосуп алыңыздар. Жүрөгүмдө сыр бардай жүзүңдөгү алдырат, көз карашың карындаш, көз отумду кандырат, көз карашың карындаш, көз отумду кандырат, көз карашың карындаш, көз отумду кандырат. Сүйсөм сүйүү чырагы жүрөгүмдө жандырат, адаштырат кейбирлери сүйүү жолдон азгырат, адаштырат кейбирлери сүйүү жолдон азгырат, адаштырат кейбирлери сүйүү жолдон азгырат. Көңүл бөлүп караба, көп анчалык садага, көңүлүмдү жубатты, көз карашың садага, көңүлүмдү жубаттың, көз карашың садага, көңүлүмдү жубатты, көз карашың садага. Жетимишке чыккандай жетпилдеби абышка, тайып кетип талбетип күлкү болбо жаштарга, тайып кетип талбетип күлкү болбо балдарга, тайып кетип талбетип күлкү болбо жаштарга. Жетимишке чыкпадым, бүгүн туура кырктамын, калжаңдага төдебе, так теңгедей буттарым, калжаңдага төдебе, так теңгедей буттарым, калжаңдага төдебе, так теңгедей
жигит бойдон турбайбы Қой қоңдаған қош қолым келін бойдан тұрбайбы кой коңдогон буттарым жигит бойдон турбайбы Қолчаулар. Сапарбек Сақабаев, Қаншайым Тоқоева. Қолчаулар болсын. Сапарбек аға, Қаншайым ежеке разышылық. Анан азыр мына ошо биринчи чыккан кош жылдыздарга калыстар тобуна микрофон узаталы. Келиңиздер, кимиңиздер баштап, Келдибек ага. Сизден баштайлыбы, кыргыз эл артисти мына ошо Сейитказы атабызды дагы көргөн инсан. Илгери театр эмне спектакльде ойноп атканын биз билбейли, ушул Андабеков менен Кара Сартова чыкса экен деп тики ошону гана көрүп отурчубуз да. Анан ошону көрүп барыбырдын эртеси бирибиз Кара Сартова, бирибиз Андабеков болуп бийлеп. Анан ошо бала кезибизден бери билебиз. Анан моореке уулуна да келинине дагы барына чоң рахмат айтам. Мына карабайсыңарбы? Ошол артыңда эскере турган киши барбы деп коет. Мына эскеришип, ушул даражага жеткирип, ат башыда айылына өзүнүн өмүр бою иштеген нарындагы театрда бүт өткөрүп келип, мына бүгүн кош жылдыз темасы дагы аябай Калипага да чоң рахмат дал келип турат да. Анан эми ошол баабызды айтпай эле туралы эми жакшы. Өзүнүң айткандай алыстан келиптир таш көмүрдөн. Баасы жакшы дейт. Кол чаап колдоп койбойлубу? Анда биз экинчи студияга кезек берели, көз салалы, маанайларын угалы. Анда кесиптештер сөз кезеги сиздерде. Биз өтө сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз ушундай чоң сахнада кыргыздын белгилүү адамдары менен, инсандары менен, мындайча айтканда маданияттын каймактары менен чогуу сахнада турганыбызга биз Жолдошум экөөбүз өтө чексиз кубанычтабыз. Андыктан ийгиликтер боло берсин. Ошо баягы чыгармачылык изденүүлөрү менен ушу сахнага деп атайын келдик. Ушу ийгиликтер жарала берсин. Рахмат. Рахмат Сапарбек агай, сиз дагы коштоп кетиңиз. Эми биз бала кезибизден эле ушу Сейитказы абабыздын койсун эжекебиздин ырларын ырдап, бекерчиин жанагындай экөөнүн дуэтин радиодон эле токтой калып ичкен ашыбызды коюп койган ырлар болчу да. Ошо менен ошон үчүн Байбичем экөөбүз бирге дуэт ырдаган үчүн ушул долбоорго катышып ырдап келип калдык. Карашчылык билдирели. Чоң рахмат. Кийинки кош жылдыздарды чакыралы, кол чабуулар болсун. Кийинки биздин кош жылдыздар тамашалуу ыр менен «Давай будем танцевать» чыгарылышынын аткаруучулары Нурлан Алакунов жана Фарида Имашева. Жумабек Шералиев атындагы төш белгиндеси Нурлан Алакулов. Алды абышкан эркелетем баландай кейде кетсең кегизде калам айлан табалбай Aldı baybiçem erkeletem mamamday Kadir gönül olmasa kızlagen bir tavanday Kızlagen bir tavanday Kızlagen bir tavanday Tüyse kempir ala ber katınına caga ber Eger kempir gönbese balçı uyda kala ber Ömürümdün özüne takdir koşsa baylandı Kempir izlep gülöndü kanda baldım aylasız Kanda baldım aylasız Kanda baldım aylasız Hey! Жакшы көрү бир-бирин жашоодогу жакшыс Жан шеригим деп жүрсөм зачем меня обманешь Жигит деген чарчабай, өткөн ишин кайталай Өмүр жолун улансың, давай будем танцевать Давай будем танцевать Давай будем танцевать Hey!
koy kerem amaşa basalıçı canaşa Bağrı duygular atar paydon este tamaşa Paydon este paydon este paydon este tamaşa Paydon este paydon este paydon este tamaşa Paydon este paydon este paydon este tamaşa Анда қалыстар тобы келіңіздер сөз сіздерге береді. Қырғыз ел әртісі керемет оғындарды жаратқан еліміздің сыймығы бүгінгі күнде мына Қырғыз театрының ардагері, жалпы эле Нарын музыкалуу драма театрының ардагері Қолчаулар болсын. Кенжеғұл Мендебайыров ағайыбыз бүгінімізде қалыстар тобы сөз сізде. Абдан жақшы да профессионалдық деңгейде жақшы атқарыптыр. Құт болсын. Құт болсын. Біздің екінші студия Аида кезек сізде. Чоң рахмат, кесиптештер. Мынакей азыр эле шеф Фарида Имашева менен Нурлан Алакунов, Койсун Карасартова менен Сейит Казандабековтой болуп эң үлгүлүү үй-бүлөлөр. Аларда 7 баланын ата-энеси болсо, мына азыркы заманда буларда 7 баланын ата-энеси болгон, эң куттуу болгон, эң маданияттын туу чокусуна дагы жетсе болот, үй-бүлөнүн кадырына да жетсе болот деген үлгү көрсөтүп жашап иштеп келаткан экенсиздер. Сиздерге рахмат. Мынакей Миң булактан атайы келдиңиздер. Ушул көршүлүзгө кантип катышып калдыңыздар? Репертуарды кантип тандадыңыздар? Ошону айтып бериңиз. Биз эми үй бүлөлүк болгондон кийин ушул Сейит Казатабызды аябай, Койсун апабыз экөөнү аябай бактачу элек. Биз дагы Нарында иштеп калдык. А кишилерди мындай чогуу иштешпесек дагы сыртынан тааныйм. А Фарида болсо чогуу иштешип калды а кишилер менен. Колчабылар. Рахмат. Мен 17 жашымда театрга келдим эле. Мына ошол кезде Андабеков атабыз менен Койсун апабыздын тарбиясын алып, ушул аталарыбыз менен гастролдоп жүрүп, ушулардан үлгү алган адамдарданбыз. Керемет. Бүгүн бизде өзгөчө жана жаркыраган бир туугандар сиздерге өнөр тартуулайм деп келип отурат. Туугандарга чыгармасы менен алдыңыздарда Элзар, Гүлзар, Гүлжан жана Элнора Өскөнбаеваларды өзгөчө кол чабуулар менен тозоңуздар. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын таланттуу өкүлчүсү Элзар Өскөнбаева бир туугандары менен керемет чыгармаларды аткарат. Барқыңа жетербекенмин, бир туған
азыркырдагандарга мен баа коюп атам албетте. Ориентири очуна биринчи кишиге бир баа койдум. Анан кийинкилер андан жакшы болсо өйдө коёмун, андан начарыраак болсо ылдыйраак коём. Карашылык билдиребиз. Анда кийинки кош жылдыздарды чакыралы, келиңиз. Атайбек Бөдөшев ағабыздың обонуна таандык Өмүрбек Дөлөев ағабыздың чыгармасы «Сен менин түшүмсүңбү» аткаруучулар Ынтымак Раимов жана Самара Беккелдиеваларды жаркыраган сахнага кол чабуулар менен тосолу. Mezgil sen öçmödün köngülden, yüreğimden orun aldın ömürden. Nedir bilbem düştü birge yaşaysın. Eske salıp gündöründü, eske salıp gündöründü. Eske salıp gündöründü görüngün. Ömür atın min çurkatı varıtmay, mahabatın min jolup kayıptay. Ulan bir ulanıyık sezildim, bir kılımdan bir kılım Bir kılımdan bir kılımga, bir kılımdan bir kılımga carıktay. İzlesem de kanatlarım kayrılıp, kalsam da kança cıldar ayrılıp. Türböy düştü özün joboksun. Karkıraday жазда gelgen, karkıraday жазда gelgen, karkıraday жазда gelgen kayrılıp. Sözlörüngdö jöndömöдөй jöndөрүп, менде жашап калганыңа шерденип, ойлонсоң түшсем барасың жаркырап. Улутумдан учкан Unutumdan uçkan yıldız, unutumdan uçkan yıldızın dönü. Her bir gün tün senden mağa, Bir gün tün senden mağa güldürbü, Sağaylanıp yaşay verin, saraylanıp yaşay veren, yaşay veren güldürbü. Sanamda sen görgön jakşı, Sanamda sen görgön jakşı, düşümsün. görgön jakşı düşümsün. Sağaylanıp yaşay verin, Sağaylanıp yaşay veren, sağaylanıp yaşay veren, bir ır bolup kaytalanıp dönüp, oylarıma günü tünü şiirlenip.
Алыскы Ақталадан келген жубайлар. Анда келіңіздер. Қалыстар тобы. Мына біз жана башында айтпадық қой, үлгілі үй-бүлөлөрдү да чакырганбыз деп бұл Кош Жылдызга. 5 баланы татынакай тарбиялап өстүрүп аткан жаш жубайлар. Анан жакшы, мыкты аткаруучулар ырдын мазмунун байытып, көркөмүн көкөлөтүп коет. Мен муну угатып, авторлордун аткаруусунда ырдап аткандан кем ырдашкан жок. Ошон үчүн эң сонун. Рахмат, Қалыстар тобы Қарақылдық Ақжарық, мынакей Қалыстар тобы баа беріп отырышат. Ең башысы сіздер қолдап тұрсаңар эле, ошо. Анда біз экинчи студияға далышул биздин катчуучуларды тилеген угалы. Када артактуу биздин режиссер экинчи студия. Кош келиңиздер биздин экинчи студияга. Жогоруда абдан оригиналдуу, абдан өзгөчө бир номер аткардыңыздар. Ушул кандайча тандап алдыңыздар? Бул Кош Жылдызга кандай келип калдыңыздар? Ошол жөнүндө бир кеп куруп берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Биз Кош Жылдызга Дамира Баратбаева эжекебиз сунуштап, ошол аркылуу келип калдык. Сыймыктанабыз ушундай Кош Жылдызга катышып атканыбызга. Бул Кош Жылдызды көптөн бери эле билебиз. Калифа Сейдалиева эжебиз уюштуруп жүрөт көптөн бери. Баардык катышуучуларга ийгилик каалайм, ден соолукта болушсун. Чоң рахмат, чоң рахмат. Биз болсо уланталды. Сейит Казанбековдун 100 жылдыгына карата үй-бүлөлүк Кош Жылдыз дейт. Тамашалуу ырырдап күлүңдөгөн, таамай сүйлөп жакшыдан түңүлбөгөн, Сейит Каза атанын оңур үнү ырчы торгой үнүнөн дирилдеген. Уксак дайымдар эле анын атын, көкөлөтүп келебиз атак даңкын, сатиралык ырлардын чебери эле, бир кездерде ырдадык чек муратын дейт. Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, акын жазуучу Василия Турумбетова булду. Агай сизге беребиз, уулу. Анда Жумамедин Шералиев агайыбызга таандык. Картаябыз неге биз аттуу чыгарманы дал ушул ырдын автору Василия Турумбекова жана Алмазбек Шатманов Кош Жылдыздарды ортого чакырып алабыз. Кош Жылдыздар, кол чабуулар болсун. Василия Турумбетова жана өзүңүздөр билгендей Алмазбек Шатманов ырдайт. Келиңиздер.
Kol çabılar, kol çabılar, kol çabılar, kol çabıp kolda koyalım. Gitmeyizler. Vasiliya Turunbetova, Almaz Bek Şatmanov, Dürkültü Saktağa çakırıp koyalım. Kol çabılar olsun. Buyurmalardan Gülbörü sizler için. Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, калыстык тобу. Мен ар бир ушу чыгып аткан атам апамдын аткарган ырларын көргөндө элестетип көзүмө жаш алып турам. Атабыз апабыз биздин кыргыз маданиятына аябай чоң салым кошуптур. Баягы атам өлсөм да атамды көргөн өлбөсүн дейт. Ушул бүгүнкү кечени уюштурган Калип эжебизге рахмат айтабыз. Ушу келип берген ушу сиздерге рахмат айтам. Ушу бизди тартып аткан эл-тердин кызматкерлерине рахмат айтам. Мен баарына тең жогору мыкты деген баа берем. Рахмат. Болотбек Андабеков bir kol çağıp kolda koyalım. Rahatçılık. Анда biz ekінші студияға кезек берели. Азырлы ырдашты. Мынакей қадырлы біздің қош жылдыздар. Чоң рахмат Айбек мырза, чоң рахмат. Келиңиздер, биздин экинчи студияга кош келипсиздер. Жогоруда чыгарманы номерди карап отурсак, аз эмес күнгө даярдык жүрүптүр. Толкундоолор жүрүптүр. Негизи кандайча бул ырды тандап калдыңыздар? Көп чыгарманын арасынан эмнеге ушул чыгарманы тандап калдыңыздар? Ошол жөнүндө анан бул долбоорго кандай катышып атасыздар, ошол жөнүндө да айтып өтсөңүздөр. Бул чыгарманы тандап калган себеби мен Андыбековду биз кичинекей мезгилибизден билебиз. Ошонун ырларын өзү биз ырдап жүрөбүз, ырдап жүргөнбүз Чекмураттарын. Анан ошо Чекмурат ырдап жүргөнүбүзгө карата мен өзүм эскерүү жаркын элестерине бир 5 куплет токудум. Анан ушул ырды өзүм тандадым. Анан бүгүнкү сүйүктүү менин көрүүчүлөрүм, барыңыздарга ыраазычылык билдирип кетем. Уюштуруу тобуна, Калипа Сейдалиевага жана ушул Андабектин үй бүлөсүнө, анан ушул жерде отурган залкар адамдарга чоң ыраазычылык билдирем. Сиз өзүңүз дагы бир сөз айтып кетсеңиз, канчанчы жолго чоктасыз, кандай болуп атат, кандай сезимдер болуп атат? Дары жолгутман кечиңиздер менен, урматтуу замандаштар. Мен бул долбоорго биринчи жолу катышып атам. Аябай толкундан турабыз. Мен көп жыл мигрант болуп жүрдүм, 20 жыл. Келгениме 1-2 жыл болуп атат. Кыргызстанга биринчи жолу бул долбоорго катышып атам. Акындар, кыргыз акындар мүчөсүнүн Василий эжеге терең ыраазычылык, ушул эжеге себепкер болуп азыр чыгып отурабыз бул жерге. Албетте бул биздин бүгүнкү күндө 100 жылдык мареке болуп аткан Андабеков атабыз менен койсун энебиз бул Кыргызстан тарыхы. Кишилерге таазим кылабыз. Бар болуңуздар кыргыз эл. Ай баракелде, кол чабуулар болсун. Ыраазычылык биз кийинки кош жылдыздарды сахнага чакыралы. Таланттардын ордусу болгон Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кетенип элибизге керемет ырларды тартуулаган таланттар бүгүн бизден кош жылдызда. Бордош өзбек элинин чыгармасы Кылпыллама чыгармасы менен алдыңыздарда Эльзар Өскөнбаева жана Кылычбек Вакишев агаларыбызды өзгөчө кол чабуулар менен алдыңыздарга чакырып. Кылычбек Вакишев жана Эльзар Өскөнбаева тосуп алабыз. Başın asmadakine kılpilleme, belin tasmadakine kılpilleme. Ben seni kempir desem kılpilleme, doğdey kılıcın kızdakine kılpilleme. Kılpilleme canginem kılpilleme, kılpilleme canginem kılpilleme. Şöyle saldım kelige kılpilleme, tegirmenning yo'liga qilpillama. Shohiga yarashar qilpillama, noney cho'lginamning beliga qilpillama. Qilpillama jo'nginam qilpillama, qilpillama jo'nginam qilpillama.
Belbağımның qırğağı qılpillama Şirin kampir qarağı qılpillama Uşaq qarib yürgenmin qılpillama Dodey uçmaz sıra çırağı qılpillama Qılpillama canginam qılpillama Qılpillama canginam qılpillama Rumoli muçu soçu qılpillama Gelsang darvazam açı qılpillama Janta sadık boyunga qılpillama Dodey bolğandan çindan aşı qılpillama Qılpillama canginam qılpillama Qılpillama canginam qılpillama Qılpillama canginam qılpillama Qılpillama canginam qılpillama Madaniyatı mıқты hizmetkeri Özünüzde bilgендей Kılıçbek Bekишев жана Эльзар Өскөнбаева кол чабуулар. Бордош элдеринен болгон ынтымагыбызды бекемдеп, өзбек элинин керемет чыгармасы менен алдыңыздарда болду. Ооба, Келдибек ага, мына ушул аткаргандарын көп эле көрсөңүз керек. Карачы, өзбектин кандай сонун керемет ырларын аткарды. Эми мына Мореке экөө аткарганда ошол Андабек атабыз менен Койсун Карасартова апабыздын репертуары элестеп атат да. Анан эми ушуну аткарышчу, анан көп айтып калышчу, жөн эле үйлөнүп алып эле сахнага чыга беришчү эмес дейт. Ошонун тилин бүт нюанстарына чейин бүт таптак кылып ырдачу деп. Анан кийин ошонардын театрдагылар айтып калат, түштүктө жүргөндө Андабековду келип сурачу дейт, өзбек улутундагылар. Бул кыргызбы же өзбекпи деп. Десе, анан баары Кудайсын кәсірсін деп, нарында көп ұлт жашайды. Өзбек, Дунган, Уйғур бар, бұл кіші өзі Сейітқазы, Ака дейбіз, өзбек деп қойшы екен. Ертесілі келіп еле сыйланып жатып қалшы дейді, анам өз айтшы дейді, атаңның оғыз ұрайын шүмшіктер емі аяғына шейін шығалы, өзбек топысын шешпей барайын шайханасына дейді. Елес алдықта жақсы. Чоң рахмат. Мынакей жогоруда абдан сонун номер болду. Биздин жалпы көрүүчүлөргө жана ошондой эле мага бирөөңүздөр самсы жап аткан жериңерден, бирөө аш басып аткан жерден эле келип калгандай болду да. Калган мага дагы анан жалпы көрүүчүлөргө дагы ушу кылпылама жөнүндө бир сөз кылып кетесизби? Жакшы болот. Сейитказы Андабеков атабыз менен Койсун Карасартова апабыздын күйөрманымын. Мен көмүр тутам бул кишилерди. Ошол мен бала кезде мектепте көрүп жүргөн кезимден бери бул ушул кишилер мен баягы искусствого келишмеде себепчи болчу да. Эльзар Өскөнбаева көзгө сунуш түшүп, ушул кайсы чыгармасын тандап көрүп айтсаңар дегенде, биз ушул Кылпылама деген чыгармасын тандап алдык да, негизинен. Кылпылама деген сөздүн өзү жөнүндө бир айтып өтөсүзбү? Бул эми үй бүлөлүк эме болуш керек, баягы аял кишини кылпылдап мындай бир тамаша иретинде баягы жөн сүйлө деген сөз го дейм. Өзбектер жакшы айтат экен, кылпылама деп. Биз кылтыңдаба дейбизби сурап. Келиңиз сиз дагы бир сөз айтып өтөсүзбү? Кылтыңдабайбы? Албетте тамаша. Калпе Жембаш болгон ошо Кош Жылдыз долбоорунун жалпы уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдирем. Анан Кылычбек Ишов агабыз мынакей эл берген, элдин эмгек сиңирген артист десем дагы болот да. Ушул агам менен филармонияга өмүрүн ардаган 20 жылдан ашык иштеп келе жаткан агам менен бир сахнада ардаш мен үчүн сыймык. Анан ушул Койсун апабыздын үнү аябай бийик болгон да. Анан агай айтты, сен эми чаңкылдап бийик ырдайсың, анан ушуну ырдайлы деп, анан сыныш кылдырдап калдык. Анын үстүнө кылтылдап да каласың деди. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки ыраазычылык билдирели, ыраазычылык. Анда жогорудагы айткандай, Кыргыз Республикасынын эмгектер артисти Канат Мамырканов, эл агартуунун отличниги Багдагүл Шаршеева чыгат. Кол чабуулар болсун. Улуулануу замана чыгармасы менен. Улуулануу заманда. Zaman janı el janı sayma
өзүн айласыздан күнөсүн таптабайт жигиттин таптыңандай күнөсүн эгер жигиттин болсо эмне кемчип жүрөсүң Гүлдөн гүлдү тандашып, күндө бирде жандашып, акча керек болду деп ат энесин алдашып, кыйшаңдаган жигит көп, кыз көрсө эле жармашып. Барлык жигиттин дейби байкагандар билбейби көздөгөнү табылса көңүл чиркиңир дейби кыйшаңдашып өздөрү кыздар деле жүрбөйбү Аял албай ар жерди тойлоп жүргөн жигит көп, ошонусун биринен ойлоп жүргөн жигит көп, 60 кыздан да бойдоп жүргөн жигит көп. айыл чырлап жигитке барган кыздар жок бекен адам кылып ошону алган кыздар жок бекен эрге тийбей каркайып калган кыздар жок бекен Бүгүн алса бирөөнү, эртең башка сүйөрү, кемиргөндөн жигит деле калбыр болот жүрөгү, аял жаккан инналар рекорд койгон жүрөгү. Ал эле этеги жапчаш кыздар кечеги бүгүн көрсөң күйөөдөн жолго салды неченди эрге тийүү жагынан чемпион болсок дешеби Сулусуна бирөөнүн суруп берип жүрөгүн, артып көрүп үйүнөн алдан келген күнөгүн, капа кылган жигит көп, каалап алган чүрөгүн. алдадыңдын элине көз салгандар жок бекен ашык болуп жүрөгүн өрт чалгандар жок бекен өзүнүн көзүнө чөп салгандар жок бекен Болсо болор андайлар, болбойт дейсиң кандайлар, турмуштан да көзүң туура жолду тандай бар, калкын сүйөр иш кылып келечекке кандай бар, күнгө жылдызга акыл жеткен турмушка жаны салтуу жан ойлуу жаш жигитке нур кызга бул айтылган мисалдар болсун дедик бир нуска бул айтылган мисалдар болсун дедик бир нуска Кыргыз Республикасы Эмгеси ырчысы Канат байке кетпеңиз. Канат Мамырканов жана Багдагүл Шаршеева кол чаап колдоп коелу. Эле картын отличниги, мыкты мугалим. Сейитказы атабызды, Койсун апабызды дагы мындакей Канат байке көргөнүн көчөгү артында айтып отурду. Азыр Кудай бурса эми түз эфирде дагы айтып берсе керек. Ага чейин келиңиздер, эми калыстар тобу Кенжегул менде Байыровго берелиби сөздү. Келиңиз кимге берели кана? Келиңиз. Сейитказы менен Койсун апага канча рет ушу обон жазып, сөзүнө обон жазып туруп, анан Жумакемге бардым да, Жумакемге. Анан меники мындай кыйкырык болуп калып атат да, баягы нота высокий болду эле. Анан андай кылбайт кокуй. Булардын өгүндө жараша, а эгерде кыйкыра берсе, булардын образы чыкпай калат, өрдүн образы чыкпай калат, ордуна келбей калат деп анан ошентип. Ошон үчүн Жумакемге ушунчалык ыраазы болом. Ушулардын бээлине жараша, өңүнө жараша, ошонун ырдоосуна жараша, үнүнө жараша обон жазып бергенине. Абдан сонун азыр. Канат Багдагүл өкөнү отлично. Эң жакшы дейт. Экинчи студияга кезек берели, кана? Чоң рахмат, биздин экинчи студияга кош келипсиздер. Бул жакта жогоруда абдан сонун номер болду, абдан сонун аткаруу болду. Бул жакта театр жана кинонун жылдызы Канат Мамырканов агабыз болду өзү. Негизи эле сахна артында дагы жанагы бир сөз кылып аттыңыз. Алгачкы ирет ушу туураган жөнүңүздөчү ушу авторду. Ошол жөнүндө бир сөз айтып өтсөңүз. Мен 1986 жылы ушу театрга келип кирдим. Ошо киргенден баштап ушу Сейитказы атабыздын бригадасында ырдап жүрдүм. Бир күнү Сейитказы ама мурша кетти.
эми баары бүйтүп мени туурламайын катыбы мен турайын шайтак деп сөктү. Анан ой деп эле качып жөнөдүм тамашалаганынан. Көрсө Сейитказова пародияны туура эмес кабыл алып алыптыр. Аны көрүнүктүү режиссер Кыргыз Республикасынын эл артисти Алмаз Сарлыкбеков чыгып анан кийин Сейитказовага түшүндүрүп, ошондо бир абамдан катуу сөгүү уккам. Жорапа. Бирок ошондон бери аткарып келтем дейбиз. Ооба, мен теледен да көрчүмүн, бүгүн өз көзүм менен көрдүм чындыгында. Эжеке, келиңиз, Канат Мамырканов агайыбыз менен аткарган кандай болду, эмне болду, канча жолу кырылдыңар, канча жолу кимге чийип келди? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Күлгөнүбүзгө караганда Биз кырылган жокпуз. Тескерисинче экөөбүз тең аябай чыгармачыл адамдар экенбиз. Мен мектепте иштегениме 40 жылдан ашыптыр, 82 жылдан бери. Бул театрда 84 жылы баштаса. Анан экөөбүз 86. Анан экөөбүз абдан жакшы иштедик. Ушу Кош жылдыз программасы Калипа Сейдалиева, рахмат. Ушундай кыялымда 3 жылдан бери кыялданып жүргөн мен ушу Кош жылдызга катышсам экен деп жакшы дос кийик аттырат деген чын экен. Бир журналистка досум менен байланышып отуруп, былтыр кеч болуп калыптыр, быйыл мына илинип катышып калдым. Эң бактылуу адаммын. Биз болсо кийинки Кош жылдыздарды чакыралы. Заманыбыздын залкары Жумабүдүн Шералиев агайыбызга таандык Гел бийлейли чыгармасы менен алдыңыздарда биз сыймыктанган Адилет Кожомбердиев жана Кош жылдызы Гүлгакы Сагындыкова айымды ортого. Мыскал Өмүрканов атындагы сыйлыктын ээси Гүлгакы Сагындыкова жана ошондой эле Адилет мырзаны дүркүрөттө кол чабуулар болсун. Татты күндөрдү эми кайра гүлдөйдү. Өткөн өмүр кайрылды, келген пирим бийлейли. Өткөн өмүр кайрылды, келген пирим бийлейли. Сал-сал етіп сақалым, жерсі пырра чапаным. Ақбашқа тамбурадай, алтымышыңа қапамын. Ақбашқа тамбурадай, алтымышыңа қапамын. Тағалтыңдың елгіті, тартылда тәргелгіттеп. Секілдесін сақарым, сен күчесің кен күчеп. Секілдесін сақарым, сен күчесің кен күчеп. 80 жасқа барғанда, сыйың менен қалжаңда. Тайып кетіп, талп етіп, күлкі болма балдарға. Тайып кетіп, талп етіп, күлкі болма балдарға. Жаққа чоппадым, бүгін тура қыртамын. Тайғақтаған төдеме, тақты кедей бұттарым. Тайғақтаған төдеме, тақты кедей бұттарым. Ел жашаса өйділіп, сен жашайсың төміндіп. Қыжырыма көп дейбе, қырыққа шыққан әлемдеп. Қыжырыма көп дейбе, қырыққа шыққан әлемдеп. Қызы билеймін, қимылымды тезектеп. Қыстыңда чиген берім, қыз кесімден естетіп. Қыстыңда чиген берім, қыз кесімден естетіп. Ал жывақ баш болғанда, анық жинді болғанға. Дардаңдаға сен чалым, дардаңдатып қойғанға. Башқа штекем қаяқтан, барқын білмес ойранға. Көрмөктөн жеп көрдүм, бир жыргайын деп келдим. Кермарандай керилген, келин сөзүн сөттеймин. Кызыл гүлдөй кыз менен бийлемей кетпеймин. Ати десе амышқа той болорун белгилеп. Айтпайсыңбы бай эле, ызалатпай мени көп. Айтпайсыңбы бай эле, ызалатпай мени көп. 26 жылында колго тийген күбөлүк. Кыргыбыздан жаңылбай тактап өмүр сүрөлүк. Кыргыбыздан жаңылбай тактап өмүр сүрөлүк. Андай болсо карап тур, өнөрүмдү көрсөтөм. Gelin çaktı istesem, getirsen de gelmeken. Gelin çaktı istesem, getirsen de gelmeken. Çalpalım mobay beçe, çalın gırta sen gırta. Çalpa gırgır sel gırta, yaşkarıbız sen gırta. Çalpa gırgır sel gırta, yaşkarıbız sen gırta. Karap durgan el gütüp, kana çalım jer dütüp. Yaşaralı bir bilem, yaşlar menen ten güçöp. Yaşaralı bir bilem, yaşlar menen ten güçöp. Karımız dep turbaylı, kana kempir jırgaylı. Koykondogon koşputum, jigit boydan turbaylı. Kağılayın koşputum, jigit boydan turbaylı. Eskirdikte turbaylı, yemi çalım jırgaylı. Koykondogon koşkalım, gelin boydan turbaylı. Koykondogon koşkalım, gelin boydan turbaylı.
Bolum bu bay biçi sen de gırta men gırta. Jalpı kırgız sen gırta, yaşlarımız sen 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 gırta. Адилет Кожомбердиев жана Гүлгакы Сагындык жекелерибизге өзгөчө кол чабуулар болсун. Сиздерге чоң рахмат, талантыңыздар ташкындап элибизге кызмат болуп жүрө бериңиздер дейлик дагы. Сөз кезеги Кара кылдык Акчараган Калыстар тобу Гүмөндөр агай сөз сизде. Бокеме рахмат. Атанын баласы болуп ушундай уюштуруп, атасын эскерип, момтуп элге дагы бир жолу арбагын коскоп оодарылтып отурат. Булар эми Сейит Казандыбековду туурашып ырдаган жок. Ачыктан ачык эле ошонун репертуарын булар өздөрүнчө, өздөрүнүн көрүүсү менен, өздөрүнүн кабыл алуусу менен ырдашты. Бул өзү жакшы нерсе. Сөзсүз эле экөөнү аларды туурабаш керек. Ошолордун репертуарынан ошолорду бүгүн эскерип атпайбыз. Ошондон ырдап эле жакшы ырдагандары бүгүн абдан даярдангандары көрүнүп турат. Анан азыркы адилеттердин дагы аткарганы жакшы болуптур. Гүлгакы көнүкө. Менимче канатка азырынча жете элек деп эле астына эле айтып коеюн. Бетиндеги калынан үйдө кирим менен тартып койгондо бормесилип калды. Маданияттын каймактары да ушундай баа бергенде, демек биздин номерибиз өзүнүн максатына жетти дейлик дагы. Биз кезекти кош студияга берелик. Кесиптеш сөз сизде. Келиңиздер, экинчи студияга кош келипсиздер. Кыргызстанда бир кол менен санаса дагы 5 ойло чыккандай эле бир пародисттерибиз бар, ошонун бирөөсү сизсиз. Негизи бул номерди аткарууда, репертуар тандоодо биринчи эле жол эмес болуш керек, көптөн бери эле көрүп жүрөбүз. Анан бул эжекебиз менен аткарууда кандай болду? Биз ошол конкурс жараланганда ошо интернеттен көрүп, биз негизи өзүбүз коллега болгондуктан ошо конкурска катышалы деп экөөбүз кеңешкенбиз. Ошол конкурс жаралангандан тартып аракет кылдык. Баракелде. Эжеке, сиз мындай жакшы кыйын пародист менен мындай номерди аткарыш, сахнада жүрүш кандай болду? Абдан жеңил болду. Биз эми бул Андапбеков атабыз менен Койсун Карасартов апабызды көрүп чоңойгонбуз биз бала кезде. Ырларын жаттап, кыймылдарын туурап. Анан биз эми так өзүндөй кылбасак дагы пародия кылып аракет кылдык. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Ал эми азыр сахнага чакырыла турган кийинки кош жылдыз Максатбек Байзаков ага жана Рахима Дүйшөнәлиева эжекебиз кайрадан боордош элдердин чыгармасы Акежан аттуу керемет чыгармасы менен дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Bazarlarda polar ekan, attar turar ekan, şonun atı sayma topu, şunularga ogureyda, şonun atı sayma topu, şunularga ogureyda. Halı perimcan, aylık tiginde halı perimcan, aylık tiginde halı perimcan. Agecan, kulaklarım ogureydan. Agecan, kulaklarım ogureydan. Kulağın taddan haylanıp gitsin, nemeleriga ogureydan. Kulağın taddan haylanıp gitsin, nemeleriga ogureydan. Magazinlarda buladekan, attar turadekan, şonun adı oltun tilla, şunularga ogureydan. Şonun adı oltun tilla, şunularga ogureydan. Halı
Halperimcan Pensiyaga çıkkanda Halperimcan 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 Pensiyaga gitkende Halperimcan Agecan, agecan dillaklarım mugredan. Agecan, agecan dillaklarım mugredan. Bileğinden taddan haylanıp geçsin Nemelerinden o gridan Bileğinden taddan haylanıp geçsin Nemelerinden o gridan Yüvelerde buladıkın, attar turadıkın. Şonun adı oldun gülek yüz, şunileri gava gureydan. Şonun adı oldun gülek yüz, şunileri gava gureydan. Halperimcan Matizimde pullaganda Halperimcan Halperimcan Matizde pullaganda Halperimcan Agecan, agecan mancalarım mugredan. Agecan, agecan mancalarım mugredan. Mancalarda daddan haylanıp geçsin Nemelerinden o gridan Mancalarda daddan haylanıp geçsin Nemelerinden o gridan Çiçeklarda buladıkın, zakazı minni geladıkın. Şonun adı iPhone dediler, şunileri gava gureydan. Şonun adı iPhone dediler, şunileri gava gureydan. Halperimcan Dolar düşkünde Halperimcan Euro düşkünde Halperimcan Adır Özilcan. Биздин кош жылдыздары Максатбек Байзаков жана Рахима Дүйшеналиева эжеке өзгөзгүчө болчоболор болсун. Келиңиздер, кымбаттуу калыстар тобу, биздин кезектеги кош жылдыздарга берилген бааңыздарды угалык. Рахмат. Мен бир окуя айтып коеюн. 65-жылы Бобек Ибраев абабыз бар эмеспи, режиссер. Ошол атабыз экөө Москвага барып, анан Ташкент деген ресторан бар экен, ошого барышып, анан отурушса баягы Наманганский полка музыкасы чыгып калса, азыр мен акча таап берем деп менин атамчы тип Бобековго анан чыгып туруп бийлептир да. Бобек Ибраевга анан ушундай бийлептир, баягы ресторандагылардын баары туруп тегеректеп кол чаап, кулактарына баягы рубльди кыстарып, чөнтөгүнө кыстарып, анан ошо Ташкент деген ресторанын администрациясы чакыртып, ошол жерге почетный гость деген жерге кол койдуруп кетиптир. Эми карабайсыздарбы? Чыныгы таланттуу адам баардык жакта талантын көрсөтүшү. Бир эле окуя да. Анан ошол жерден аябай тапкан акчасына Бобек абам экөө аябай дагы бир 5 күн жакшы кенен кесир Москвада жүрүшүптүр. Рахмат. Эң сонун чоң рахмат. Ал эми кезекти биздин коңшу студияга берелик. Кесиптештер, кайрадан сөз кезеги сиздерде. Рахмат Гүлназ. Анда биздин экинчи студиябызда Максатбек Байзаков, Рахима Дүйшеналиева ушу эки залкардын жолун жолдогон эң бактылуу таланттуу үй бүлөлөр Нарын облустук музыкалуу академиялык драма театрында эмгектенишет. Ушул Койсун Карасартова, Сейитказы Андабековду ушу 3-4 мүнөттүк кыска эле ыр бийлеринин аткаруусунда бүтүндөй элге эргүү берип, анан сонун маанай тартуулоо менен катар бүтүндөй бир спектакльди ошо аткарып койчу дешет. Чындап эле ошондой маанай тартуулаган спектакльде айрыкча сиз Койсун Карасартова эжекебизге окшошуп абдан сонун аткардыңыздар. Мынакей кош жылдызга катышканыңыздар, анан ушул репертуарды тандаганыңыз боюнча айтып берсеңиздер. Бул репертуарды биз ошо Сейитказы атабыз менен Койсун апабыздын репертуарынан, өзбек ырларынан ырдайлы деп атайын ушул тандап алганбыз. Анан ак жол той болду, буюрса бул ыр дагы аябай биз үчүн көп жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келди. Мынакей ушинтип ушулардын арты менен кош жылдызга катышып отурабыз. Жана дагы кош жылдыз дагы ийгиликтүү болуп, буюрса Кореяга, Кыргызстан элинин атынан сапар тартканы турабыз. Абдан жакшы ийгиликтер болуп жатат бизге. Рахмат.
баштайбыз. Максатбек агай, сиз дагы кошуп кетиңиз. Үй бүлөдө дагы дайыма ушундай театрдан тышкары үйдө дагы кошо эле театр кылып аласыздарбы? Кантип да камданып даярданасыздар? Ушуну айтып берсеңиз. Эми үйдөн даярдык көп эле көрөбүз. Анан мындай элге көрүнгөндө биз как-то мындай неме көрүнөбүз да. Тим эле ушул сахнадагыдай шай жүргөндөчү. А бирок үйдөн чоң чырсатактар көп болот. Болгону эмне үчүн? Ушул ыр талаштан. Менин үнүм жетпесе, же сенин үнүң жетпесе, кыйынчылыктар көп болот. Биздин проблемабыз эле ошол. Урушуубуз эле ыр. Анан ушундай чыгат экендир. Айсон, анан ким баштайт дагы, ким биринчи токтолуп калат, ошону айтайын. Чырды мен баштайм, кайра мен биринчи токтойм. Чоң рахмат. Анда эмесе биз кайрадан чоң сахнага кезек берелик. Максат байке, туура эле кыласыз, биринчи токтоп калганыңыз. Анда азыр буга чейинки коюлуп жаткан номерлерден өзгөчөлөнүп алдыңыздарга интермедияны чакыралы деп турабыз. Жумамбетдин Шералиев агабызга таандык Оң кош менен Моң кош аталышындагы спектакльде кечиресиздер. Интермедияны Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисти Жумабек Мадемилов жана Үсөнбек уулу Нурлан бир тууганыбызды ортого өзгөчө кол чабуулар менен чакырып алып дагы маанайыбызды шаңдайлап олтурабыз. Баш ий дегендер өрүткө. Мунун баары айлангөнчөк болуп көрүнөт, баары айлангөнчөк. Кечээ тиги Таекемдин тою болуп, ошол тойго барып, укмуштуудай бир майрамдаган экенбиз. Ой, эми силер сурабагыла, биз айтпайды. Тойдөн эле бир шорподойду гана кайнады го чиркини. Кайнаган эчтеке эмес, биринчи мен ырдаган экенмин. Жээрим булбулдун үнүндөй эле үнүм болсочу, жанагы жерден ырдап, баягы жерден жаңжалды чыгып, эртеси жанагы велосипедимди тээп алып, дөңдүн үстүнө чыгып, жаң эле киргенде килеген столбаны сүзбөдүмбү. Мына ошондон кийин монтип мойнум ооруп калыптыр. Врачтарга барсам, акырын кара этиң чоюлуп калган дешет. Моюн эчтеке эмес, главный баш аман болсо калганы болот, буюрса. Кудайа тобо, болуп турган менин баягы Моң коштосуң го дейм. Кара башыңдын караганы да ошол, бою да ошол. Эй, сен Моң кошсуңбу? Ооба. Тобо. Эй, досум, мен Оң кошмун. Ассалам алейкум. Оң кош! Кетчи! Жакшыбы? Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы айланайын десе. Сколько лет, сколько жим көрүшө элекпиз. Айланайын, мен сени жанагы издимения дегенге да бердим. Жанагы кайдасың деген программа бар экен, ага бердим. Айланайын досум. Кандай гана дос болдук элек. Анан досум, мен сени өлүп калды деп уккам. Антип айтпа. Астагфирулла, астагфирулла. Раббана атина фиттина хасана. Жөн антип айтпа. Ой, досум, мен өлгөн жокмун. Мына мен живой типтүү элемин. Ой, тиги Казакстанда Курмангазынын коюн кайтарып ошол жерде жүрбөдүмбү? Анан досум кечээ Таекемдин тою болгон. Ошол тойдо майрамдап, укмуштуудай тимеле баардыгын жыргатып, ырдатып, же булбулдай болгон үнүм болсочу. Анан баягы жерден өзүң билесиң да, үйгө кетмекчи болом. Анан үйгө кетип баратып, баягы велосипед менен чыгып баратып, нефти базанын дөңү бар эмес беле, нефти базанын. Кайсы дөң? Ай, баягы Жумабектин дөңүчү. Ошол дөңдөн жаң эле чыгып туруп, анан велосипедтин кандай кетип баратканымды билбейм, урилин кой берип ийгенин билбейм, килийген столбаны сүзүптүрүм. Астагфирулла, астагфирулла. Велосипедтен авария болгон кишини биринчи жолу көрүшүм айла. Айтпа. Теге, ДТП болгон жокпу? Болгон жок, эч ким киши дагы көргөн жок. Киши кыспы сүзүп алган жоксуң? Жок, сүзгөн жокмун. Гайлер да келген жок. Ой, рас болуптур. Анан досум, баягы айтат го, биринчи стоп баш жасмай, экинчи стоп көрү касмай дейт. Bir başımdı bir deme kılçı dostum, başım. Sadagan başım sınıp menен çıkıp ketsin, aylanayın, çıkıp ketsin. Emi dostum, ben aytayın, göründü kasıp beri albayım. Hay, göründü kasıp.
Баспайды қой. Басқасын башыңды жасып берейін. Алтыным. Мен еле барып келе қаламын же. Жоқ, өзім барам, өзім барам. Сен басқа алып қой. Не қой барам. Сен барып келе қал. Мен барып келе қалайын. О, тыпылдаған бұттармен, тыпылдаған тейден барып келе қалайын. Тұп тұр, Ойланайын досым. Кетіп қалма, жаман елең, кетіп қалма. Келем азыр. Ойланайын досым, қарачы. Қаншадан бері жолы келек. Ушул досым келсе, ушу менен ырдасамбы же ырдабасамбы? Ырдабасамбы же ырдасамбы? Баягы Сейитқазы анда өкіп айтқандай, ырдайын, Ана, досым кел атат. Başka tabız bötelkenin içine Oşol gündü dalısın tip ötkürdük Tamak kursun ve gerisi Ey dost! Çınelay çınele men seni taptım bu Çınelay çınele men seni taptım bu Dostum geçirip koy. Ой, мен көңгөн адат кылап уюга жүгөн салабы болуп тиги жерден карлошкада кадап ийдим. Анан сага дагы стаканга келдим. Эми мындан акырын ичип кой. Досум, мен муну чыштап койгом, ичпейм. Кой эми досум, антпей ичип кой. Эми бир жолу суранып атсаң. Жок, ичпейм. Баса досум, мен кыздуу болгом. Кызды болгом? О, кут болсун, поздравляю. Спасибо. Кызыңдын атын ким койдуң? Кызымдын атын Айнагүл койдум. Жармагүл койдуңбу? Жармабайт, Айнагүл. Айна фирмасында иштеген Айнагүл деп коёюн деп атам. Анан карабайсың бу курчакты кызым алып баратпайынбы? Сатаган кетейин кызымды. Досум, кут болсун. Тили ширинтип эле. Ошол Айнагүл аттуу кызды болуп атсаң кантип бирден акырын алып койбойбуз, келеме досум. Чын эле. Кызым үчүн алайын, Кысымдын тили ширин алдыңа гана кетти. Карачы, бу курчакты сатып албанбы секонд-хенден? Ой, алып коеюн, алып коем, алып кой. Прямо ачуу, Ой, сен албайын, ачуу дей берет экенсиң, кел эми бири албайсың. Эми бири алчым. Алайынбы? Эми бири алып койчу. Калтырбай. Кыйнаган болбойт, Алла ыраазы болбой калат. Жок, эмне болуп калгансың сен? Жок. Астагфирулла. Чокунба! Чокунуп алдым, Чокунуп атасың. Кой, мен кетейин, апам ооруп, кыйналып атат. Баягы жаш кестестеп бир нары жакты карасаң. Нары жакты карабайсың мени. Ушундай карап. Апей! Атан төөмас болсо, тайлактоо менен дос болот дейт. Күндүк өмүрүң болгуча түштүгүңө жорго міндет. Кана досум, жорголачы. Жоргосу мен. Күлкү ден соолуктун мүлкү дейт. Сиздер менен биздердин жүзүбүзгө күлкү тартуулаган Кыргыз Республикасынын артисти Жумабек Мадемилов жана биздин бир боор замандашыбыз Үсөнбек уулу Нурлан агабызга өзгөчө кол чабуулар болсун. Биздин кийинки кезекте экинчи студияга кесиптештерге микрофонду узаталык. Сейитқазы абамдын мен абада болуп жүрдүк, атада болуп жүрдүк. Ошол мен үйлөнгөндө эме болуп барган, Чуу Басарга барган. Андан кийин Сейитқазы абам экөөбүз дос болуп калганбыз. Мен баягы Кыргызда бекеринен кеп айтылбайт, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп. Мен ошолордун батасы менен көгөргөн артисттерден боломун. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Чоң рахмат, сиздерге алкыштар болсун. Ал эми азыр алдыңыздарга чакырылуучу кийинки кош жылдыз. Менин кесиптешим, тележурналист алып баруучу Айбек Асанбек уулу жана легендарлуу эстрада ырчысы Батма Качкынова жекебизге келиңиздер. Күйөөмандар өзгөчө кол чабуулар менен ортого чакырып алабыз. Ой, кемпир каякта жүрөт? Кемпир? Ой, барбы, көрдүңөрбү деге? Каякта жүрөт? Ой, кемпир. Бери келчи болем. Болчу эми жаш кезде бир эстейли. Кана? Бол. Ырдайлы? Эми гана музыка бербейсиңби? Берет музыка.
етіп сақалың, жер шыпырат чапаның, сал-сал етіп сақалың, жер шыпырат чапаның, ақ башқарған бурадай алтымышыңа қапамын, ақ башқарған бурадай алтымышыңа қапамын. Altmışqa çıkmadım, bugün tura kırktamın. Altmışqa çıkmadım, bugün tura kırktamın. Tayrandağın tödübe taktı gidey butlarım. Tayrandağın tödübe taktı gidey butlarım. Altmışqa barğanda, arak içip qarğanda, altmışqa barğanda, arak içip qarğanda, tayıp ketip talp etip ay gülkü bolma baldarga, tayıp ketip talp etip ay gülkü bolma baldarga. Kara gözüm gel beri, yaş gezekti isteçi. Kara gözüm gel beri, yaş gezekti isteçi. Kımça bildi buraltıp, kana gempir bileci. Kımça bildi buraltıp, kana gempir bileci. Bugün mayram turbaylı, gelgin çalım cırgaylı. Bugün mayram turbaylı, gelgin çalım cırgaylı. Koy kondağın boş kolumay, gelin boydan turbaylı. Koy kondağın boş kolumay, gelin boydan turbaylı. Abali, kol çavalı. Turgan kezde küylünü, tura joldu ündöylü. Turgan kezde küylünü, tura joldu ündöylü. Kaljаңдабай қарғамдағай, тақта өмір сүріп. Kaljаңдабай қарғамдағай, тақта өмір сүріп. Kaljаңдабай қарғамдағай, тақта өмір сүріп. Gelingizler, дағы өйрөтчү жүрөктөн өзгөчө колчаларды биздин кош жылдыздарға тартуу ой менен биргеликте кайрадан сөз кезегин калыстарга берелик. Чындап келсе, батмада ырчы жок эстрада стилинде. Бул илгери кичинекей кезинде бизде эстрадада иштеп, корулда ырдап атса, элдер ышкырчу да эмне алдап атасыңар эркектерди атып деп. Мына ушундай болчу. Анан Айбек чыган сон журналист анан момундайда талант бар экен. Жакшы деш керек. Чоң рахмат. Биздин өзгөчө үндүү Батмай эжекебизге дагы мактоолор болду. Анда кесиптештер, сөз сиздерде. Чоң рахмат. Мынакей азыр эле Келдибек Ниязов агайыбыз Батмага ачкынодай ырчы жок деп эң жогорку баа берди. Батма эжеке чындап эле ошол сиз дагы Койсун Карасартов, Сейитказы Андабеков агайларды жөн эле биздей болуп атын угуп, ырын угуп эле калбастан жанында иштешип, кесиптеш болуп, насиптеш болуп калыптырсыз, ошону айта кетсеңиз. Мен Нарын театрында Сейитказы агам менен, Койсун эжем менен чогуу иштеп, чогуу гастролдордо канча чыктык. Ушундай жакшы адамдар эле. Койсун эжем 2 саат мурда ушундай булар жумушка берилген. 2 саат мурда боюн даяр болуп турчу да. Сейитказы агам да ошондой кийимин чукуратат, кийим бүтүктөтүп, таптатына коюп даяр болуп туруп, анан концертти баштарды. Анан кийин зыңкыйып экөө чыгышчу. Анан биз да ошолордон тарбия алдык, таалим алдык деп ойлойм. Жаткан жерлери жайлуу болуп, арбагы ыраазы болсун деп биз азыр экирин даярдап койгонбуз. Азыр Кыздар ай деген ырын даярдап койдук, жаңы эме менен. Эми жок, Кудай буйрса жакында ырдап чыгабыз. Эң сонун Накей Айбек мырза, өзүңүз дагы айта кетсеңиз, ушу эстраданын эң алгачкы карлагычтардын бири Батма эже экөөңүздөр кантип дуэт болуп, кантип кош жылдыз болуп алдыңыздар? Сейитказы атабыздын 100 жылдыгына дегенде кайрадан Калип эжеге сунуштап, биз ырдап коелу деп анан сунуштадык. Ошондуктан Батма эжеге ыраазычылык билдиребиз. Ушу жерде Калыстар тобуна кош жылдыз алгалай берсин, кылымда өмүр сүрө берсин.
Чоң рахмат. Айрыкча сиз ошо бийлеп атканда буттарыңыз менен титиреткенде Келдибек Ниязов агай, Кенжегул Мелдебеков агай жана биздин ушу эң улуу эл артисти Күмөндөр Абылов агайлар кадимкидей эстеп ого бетер жанатан бери ушу залкарлардын арбагына сиздердин арнаган ырларыңыздарды угуп ого бетер таазим айтып атса, ошо мында эске алып бир жогорку баа берет болуш керек. Рахмат сиздерге, ийгилик болсун. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Кийинки чыгармага орун берелик. Жумабүдүн Шералиев агабызга таандык Чек Мурат чыгармасы менен Адилет Кожобергенов агабызды сахна төрүнө чакырып алалы. Менин досым Чек Мурат аракты көп кеп кылат, жарты бөлкөң алсаң да жуубайсыңбы деп турат. Байпак сатып алсаң да майлап бергин деп турат. Кездешкенде Чек Мурат келин жактан кеп кылат, чылым салган күн болбой чектирип кой деп турат. Чылым салган күн болбой чектирип кой деп турат. Жаман жери Чек Мурат айтканына бек турат, баратсаң да өлгөнгө уйкулук бер деп турат. Больницадан чыксаң да базарлык бер деп турат. Оку десе Чек Мурат окубаймын деп турат. Кары жашты карабай какшык менен кеп кылат. Кычык сөздөн кеп айтып катты кылап деп турат. Эдең аңыз болгондой кеп сүйлөйт ал ойлонбой, иш кылса дең алан деп адаты бар болгондой. Ат эмес коңу бакыт асабайлап койгондой. Ат эмес коңу бакыт асабайлап койгондой. Чоң рахмат. Өнүңүз өчпөй элибизге кызмат кылып, көптүн катарында аман жүрүңүз дейлик дагы. Кайра кийинки жеке чыгармаларга орун берелик. Эй, Жумакун! Ой, кечирип кой. Аккордеонду бусуп салып берем элеги бола жакшы тартканынан. Эй, Кудай. Дай мушу тани. Кайсы баштаган? Ертеден кечке бекерсиң, ай бекерчим, жада туаға туғанды жақшылықтан безерсиң, жармай жарық дүйнөдөн жүттүп кетер бекенсиң, ай бекерчим, өлүп кетер бекенсиң. Бекер жерде сый бардай, бейлі оңтып қайналбай, лайықта бішпетсе, ұрысқыдан құп қалбай, жылан көйгір қойондой, жүріп қойосын бұйдалбай, ай бекерчим, вызка болыр бекерчим, бекерчим, ахахай, бекерчим! Чоң рахмат, 100 грамм. Қарап тұрсам сыртыңдан, қандай тымоқ 100 грамм, қачан болсам ақыл деп, қачып қойбай тұрқыңдан, қантып қана тыйым тұрам, қашайғырың 100 грамм, өзігіңдің өрттісідай өлчіңдағы үйінчіға. Күчігіңді жазғылам, күчсін ашат 100 грамм, бір бүтілгай ішкен соң, жар чақырып қиқырам, күчігіңді жазғылам, көрінгі салат 100 грамм, көрінгенгі жылыны бар, күчілерді қиқырам. Арба құрған 100 грамм, ақыр сені жеп қынам, шеніп қойысыма, ішпей қойып ет қылам, жек көрінген 100 грамм, түргіп салып ет қылам, ішеніп қойбай келерім, ішпей қойып ет қылам, ішеніп қой қалайық, ішпей қойып ет қылам, ай, 100 грамм! Азыр алдыңыздарда Чыңгышбаев Муктар агабызды карыялардын ыры менен Өмір бойы бірге жашап бір мақсат менен келеміз, қабырмасамыз саманын қартаямыз дедеміз. Алдыйлесе асып тұрмыз, шаттанамыз күлеміз, қарбашағын ойлашқанға қайранатайын деміз. Қарбашағын ойлашқанға қайранатайын деміз. Қарбашағын ойлашқанға қайранатайын деміз.
салатын далай үшті тамашаға салмағым қасқа ережен оқым бар дайым ойнағым жағым тосық менен деген болғалардың жамағы қарып бара жатқан кезде қалпайтқанды қоялы қарып бара жатқан кезде қалпайтқанды қоялы қарып бара жатқан кезде қалпайтқанды қоялы Қашантадан бері қарай сақал жағын солтолдып көрсе көнің бар тұрмаймын қойды жапташ тоқолды басма тiri бабушка сейчас я дедушка сақшысында сен тұрғанда зачем мне девушка сақшысыман сен тұрғанда зачем мне девушка сақшысында мен тұрғанда зачем тебе девушка сақшысында мен тұрғанда зачем тебе девушка Muhtar Çıngışbayev ағайызға өзгөчө кол чабалчы карагылачы. Сейитказы атабыздын өзүндөй болуп ырдап атат. Кол чабалар дүркүрөтө баракелде. Ардактуу кадырлуу коноктор, Сейитказы Алдабековдун 100 жылдыгына карата Кош жылдыздын катышуучулары кайрадан сахнага чакыралы, кол чаап колдоп коюңуздар. Мына ушундай булактын көзүн ачкандай канча деген таланттар Кош жылдыздар аркылуу жылдыз болуп атат. Ушуларга жол көрсөткөн Калипа Сейдалиева Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Калипа эжебизге бир кол чаап колдоп коелду. Урматтуу катышуучулар, мен сиздерге чын дилимден, чын жүрөгүмдөн ыраазычылыгымды билдирдим. Атарытып алыстан, таш көмүрдөн бери, Аксалаадан бери, Нарын, Кочкор дей койчу. Таланттардын баары келишти. Сиздерге абдан чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы чыгармачылыгыңыздар арта берсин. Айрыкча мына акын Василия кызга мен ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Ушу күнү түнү уктабай ушул эки залкарга ырын жазып, рамкага көтөрө келди. Кана ошо кайда жүрөт? Официально Болотбекке тапшырып коелучу, Жезулайга. Калыстар даяр болдуңуздарбы? Калыстардын чечими чыккыча биздин Кош жылдыздын дипломдорун тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биз чын дилибизден сиздерге даярдадык. Анда чекесинен тапшыра берели. Сапарбек Сакабаев, Канчайым Токоева. Нурлан Алакунов, Фарида Имашева. Нурлан Алакунов, Фарида Имашева кол чаап колдоп коелду. Кош жылдыздын дипломдору бир кол чабуулар болсун. Гүлзар, Эльзар, Гүлжан, Эльнура Өскөнбаеваларды дагы. Ынтымак Раимов, Самара Беккелдиева. Кол чаап, колдоп коюңуздар. Куттуктайбыз. Василия Турумбетова, Алмазбек Шатманов. Кол чаап, колдоп коюңуздар. Айбек Асанбек уулу Батма Качкынова. Эльзар Өскөнбаева жана ошондой эле Кылычбек Бекишев. Канат Беке, Канат Мамырканов, Багдагүл эжекебиз кол чабуулар болсун. Адилет Кожомбердиев жана Гүлгакы Сагындыкова. Максатбек Байзаков, Рахима Дүйшүналиева. Кол чаап, колдоп коюңуздар. Чыңгышбаев Мухтар агабызга дагы дипломду сыйлап коюп келебиз. Мухтар агабызга өзгөчө кол чабалчы, карагылачы, жана Күмөндөр агам айткандай, эки Койсун апабызды дагы, Сейитказы атабызды дагы мынакей өзүндөй кылып аткарды.
Андай эми келиңиздер, калыстар тобу. Биздин ата апабыздын талантын сыйлаган ушу жердештерибиз, бир туугандарыбыз баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сапарбек Сакабаев, Канчайым Токоева 15 000 сом. Нурлан Алакунов, Фарида Имашева. Ушундай эле 15 000 сом менен сыйладат. Адилет Кожембердиев, Гүлгакы Сагындыкова 15 000 сом. Кол чаап коюп коелу. Адилет Кожембергенов, Гүлгакы Сагындыкова. Айбек Асанбек уулу жана Батма Качкынова дагы эле ушу 15 000 сомдун жеңүүчүлөрү. Келиңиздер. Кызыктыруучу белектерди жыйынтыктап алдык дагы. Экинчи орунду сиздерге тартуулайлык. Экинчи орундун жеңүүчүлөрү Максат Байзаков жана Рахима Дүйшөналиева. Кол чабуулар болсун. Экинчи орундун ээлери 30 000 сомдун жеңүүчүлөрү. Биринчи орун Кылычбек Бекишев и Зар Өскөнбаева 50 000 сом байге. Кол чабуулар. Пыллама чыгармасынын жеңүүчүлөрү жарыжыктер сөйлөңүздөр көп болсун азаматсыздар. Бир сүрөп кол чаап коелу. Гран-при Канат Мамырханов, Багдагүл Шаршеева. Азаматсыздар. Дүркүргөн кол чабуулар болсун. Гран-при'нин ээлери, жеңүүчүлөрү. Канат Мамырханов. Жана 100 000 сом байгеси, 100 000. Гран-при. Кут болсун. Алда колуңардагы китеп дагы ушу Сейит Казабалардын өмүр жолу боюнча жазылган экен. Өзүнүн кесиптештери, өзүнүн окуучулары, замандаштарынын эскерүүлөрү бар экен. Аябай кызыктуу сүрөттөрү бар экен. Сейит Каза атабыз, Койсун апабыз театрда иштеген, канча ролдорду жараткан, интермедиа аткарган. Ошондуктан бүгүн сатиралык интермедиа оң кош Кыргыз Республикасынын эмгек сыйгарчысы Жубайбек Мадамилов жана Үсөнбек уулу Нурлан аткарды. Кол чабуулар. 50 000 сом байгеси менен кол чабуулар. Азаматсыздар, кийинки кызыктыруучу белек 20 000 сомдун ээси Адилет Кожомбергенов агабызга өзгөчө кол чабуулар болсун дагы, сөйлөөңүз кут болсун. Сейит Каза атабызды дагы, Койсун апабызды дагы бирдей аткарган Мухтар Чыңгышбаев 50 000 сом байгеси менен жеке аткаруучулук. Кол чабуулар. Чыңгышбаев Мухтар агабызга өзгөчө кол чабуулар болсун. Бир эмес, эки инсандын талантын өзүнө батырып, сиздерге татыктуу тартуулаган Мухтар агабыз азаматсыз. Сейит Каза атабыздын жаркын элесине арнап ыр жазгандыгы үчүн Василия Турумбетова алдыга чыгып койбойсузбу? Ушундай жакшы ыр жазып арнагаңыз үчүн сизге 5 000 сом кол чаап колдоп коелу. Жазуучулар союзунун мүчөсү Василия Турумбекова азаматсыз. Үй бүлөлүк жуптарга да катайын акчалай сыйлык береткен Акталадан келген бактылуу үй бүлөлөр Ынтымак Раимов, Самара Абдрахмановага сыйлык. Кол чаап колдоп коелу. Жана бир туугандарга сыйлык берели. Элзар Өскөнбаеванын бир туугандары кол чаап колдоп коелу. Эң үлгүлүү, жылдыздуу жана таланттуу үй бүлө. Сапарбек Сакебаев, Канчайым Токоева алдыга чыгып коюңуздар. Ушул ат арытып эң алыстан келгендиги үчүн сиздер дагы жол кире катары акчалай сыйлык. Кол чабуулар. Дээрлик, биздин бир дагы катышуучу эч бир сыйлыксыз калган жок. Сиздердин эмгегиңиздер кайтты. Талантыңыздарга таазим кылабыз. Даңкыңыздар далайга, атыңыздар ааламга кетсин дейлик. Азаматсыздар, бар болуңуздар. Болотбек Андабеков агабызга ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, жашасын Кош Жылдыз, калыстар тобу алдыга жылалы Кош Жылдыздын гимни жаңырсын. Кана.
музыка бүткөн бойдон балкыткан оболоктуп канат берип калкыткан О музыка көтөрөсүң көңүлдү ошондуктан сүйем элим жалпыккан Өз колум ашып ташып көңүлдө ырахаттуу өрмүткөсүң өмүрдө коштой берсин багытта элимди кош жылдыздар тамчы берсин кош жылдыздар тамчы берсин төрүмдө укмуштоп кулулам жылы барылап уккан адам кайгы муңдан арылат сезимдерге от жандырган музыка сен аркылуу күнөөлөр жандырат Өз колум ашып ташып көңүлдө ырахаттуу өрмүткөсүң өмүрдө коштой берсин багытта элимди кош жылдыздар тамчы берсин кош жылдыздар тамчы берсин төрүмдө көрүнбөгөн көзгө сенин элесиң көксөтөсүң кусагыла бересиң арбап алган адам жанын музыка айтчы деги кандай укмуш